Даражаны бүттүк. Бүгүн силер менен тамырды өтөбүз. Тамыр. Тааныштармынбы? Ооба. Тамыр, же болбосо квадраттык тамыр, арифметикалык тамыр дегендерди карайбыз. Рационалдык тамыр дегендер болот. Так. Бизде тескери амалдар бар, Мисалы, кошууга тескери, же болбосо карама каршы амал кемитүү. Көбөйтүүгө тескери амал бөлүү. Ушул сыяктуу эле даражага көтөрүүгө тескери амал бизде тамыр. Tamam. Түшүнүктүү? Мисалы, биринчи квадраттык тамырдан баштайлы. Квадраттык тамыр деген мына болот. Мисалы, тамыр ичинде 25, Мына жерде эч нерсе жок болсо, ушул көрүнүш бизде квадраттык тамыр. Же болбосо тамыр ичинде 64. Же болбосо тамыр ичинде 49. Тамыр ичинде 121. Тамыр ичинде канча деп коебуз? 8 мисалы. Тамыр ичинде 26. Ушул сыяктуу. Так, бул бизде даражага көтөрүүгө тескери амал. Мисал үчүн, кайсы мына квадраттык тамыр, кайсы сандын квадраты 25 деген суроону берет да бизге. Кайсы сандын квадраты 25? Кайсы? Beştiki. 5, Beşti. болот? 8. Эң туура. Кайсы сандын квадраты 8 деген нерсе? Бул 7. 7. Бул 11. булчу. Андан так чыкпайт. Так тамыр чыкпайт, Кандай сан чыгып калышы мүмкүн бул жерден? Эгер кубтук болгондо 2 чыкмак. Кубтук болгондо 2 чыкмак, туура. Мисалы, силерге мындай колонка келип калды деп элестетели. Кайсы вариант туура болот? Бысы. Бс. Неге? Анткени бул жакта 8тен чыгарсаң 3төн кичинекей сан чыгат да. Же болбосо мына тамыр 3 деген сөз, бул тамыр ичинде 9 деген түшүндүрөт, Бул мындан кичинерээк сан чыгат, Бул 5тен чоңураак, бирок 6дан кичине болгон сан, туурабы? Ооба. 5ке бараар болгондо 25 болмок, 6га бараар болгондо 36 болмок. Ошон үчүн ушул аралыктагы сан деп айтабыз. Так, дагы бир суроо. Тамыр ичинде -100 канчага барабар? Мындан тамыр чыкпайт. Неге кайрат? Саны тамыр ичинде тест сан болот. Туура. Мындан тамыр чыкпайт. Себеби эч кайсы сандын квадраты минустан чыкпайт. Туурабы? Оң сан чыгат да. Ошон үчүн бул нерсе жок, куру көптүк. 0дон тамыр канча чыгат? 0. 0, эң туура. 0дон тамыр 0 чыгат. 1ден тамыр канча чыгат? 1. 1. Эң туура. Так, бул квадраттык тамыр болду. Сразу кубтук тамырды дагы, же болбосо n-чи даражадагы тамырды да карап кетели. Мисал үчүн, кубтук тамыр ичинде 8 деген бул эмнени түшүндүрөт? 2. 2. Кактан алдык 2-ни? 2-nin Себеби 3-cü derecesi dedim. Себеби 2-nin 3-cü даражасы 8. Кайсы сандын кубу 8 деген суроону берет бул жерде. Так, кубтук тамыр ичинде -27. Бул канчага барабар? Çıkpayt. -3. -3. Пайбы же -3пү? Minustan çıkpayt dedik bu жаңы. Şol kuru köptük. Жок эже. -27 минус кубтун -3түн кубу болгондо -27 чыгат да. Ооба, туура айтып атат Кайрат. Биз жана минустан эмне үчүн тамыр чыгара албадык? Себеби ал квадраттык тамыр болчу да, мына жерде. 2 көрүнбөйт бизге. Кайсы сандын квадраты -100 деген суроону берет. А бул жерде кайсы сандын кубу -27 деген нерсе болот да. Кайсы сандын кубу -27? -3түн кубу. Ошон үчүн -3 болот. Же мындай карасак болот. Эгер тамырдын даражасы жүк боло турган болсо, мына жерлер, мисалы, мындай нерсе болуп калышы мүмкүн.
4 даражалуу тамыр ичинде минус канча дейм 81 болуп калышы мүмкүн. Бул нерсе болбойт, чыкпайт. Себеби даражасы жуп. Жуп даражадагы тамырдан жуп даражада болсо тамырдын даражасы минус сандан тамыр чыгара албайбыз. Түшүнүктүүбү? Эгер так болсо чыга берет бул сыяктуу. ооба. Ушул эле сан мисалы мындай болуп калса чыга берет. Бул канча болот? -4. -4 болот. Себеби -4-түн кубу 64. Так даража болсо, тамырдын даражасы так болсо, минус сандан тамыр чыгарсак болот, Так, эми тамырды демек ушинтип жазып койсок болот экен, качан? Эгер бизде n так сан болгондо. N так сан. А эгер n жуп сан боло турган болсо, муну модулга алып коебуз, чтобы терстен чыгып калбаш үчүн. Так, n жуп сан. Мисалы, азыр мисалда карайбыз. Так, мисалы мындай. 3 даражалуу тамыр ичинде -10-дун кубу дейт. Бул жанакы силер кыскартып аткан метод да. 3 менен 3тү кыскартып салсак канча калат? -10 калат. Же болбосо 3тү 3кө бөлөбүз, мына бул 3. Так, дагы кандай учур болушу мүмкүн? Мындай болушу мүмкүн. -5тин 4 даражасы квадрат тамыр ичинде. Мына жерде 2 деген сан бар да, туурабы? Бизге көрүнбөгөн. Ал жуп болгон үчүн муну модулга алып жазабыз. То есть мынтип жазабыз. -5, демек сандын даражасы алымы, тамырдын даражасы бөлүм. Демек канча болот? -5тен тамыр канча, -5тен модуль канча чыгат? 5. 5. 5, 4-тү 2-ге бөлсөк 2. Бул деген сөз 25. Так, дагы кубтук тамыр ичинде -12 эмес, -2-нин 12 даражасы. Так, бул жерде n эмне болуп атат? Так болуп атат, Демек, модульсуз эле жазабыз. -2-нин 12-си бөлүнгөн 3 болот. 12 бөлүнгөн 3 болот. Эми, мына кашык алып койсом, -2 канча болот 12-ни 3кө бөлсөк? 4. 4. -2-нин 4 даражасын эсептеп коебуз. 16. 16. Эң туура, мына минусу жуп болуп кетет, 16. Так, дагы кандай мисал? Мисалы 3 -2 анан 9 даража. Мына жерде карайбыз. Эгер мына жер так болсо, модуль койбойбуз. Жуп боло турган болсо, модуль коебуз. Демек, бизде так модуль койбойбуз. -2-нин, бул жөнөкөй эле каша, -2-нин 9 бөлүнгөн 3-сү. Же мынаны жазбай туруп эле сразу 9 3кө бөлүп койсоңор деле болот. Канча? -2-нин 3 даражасы. Бул канча болот? -8. -8 болот. Бул ушинтип жазабыз. Түшүнө алдыкпы? ооба. Так, буга мындай мисал көргөм. Кайсыдыр бир сынамдык тестте жүрөт элем. Кубтук тамыр ичинде -5тин кубу чоңу же 4 даражалуу тамыр ичинде -5тин 4 даражасы чоң. Ушул колонка жүрөт эле. Б'сы. Б'сы дейт. Эмне үчүн? Анткени жуп сан болгон үчүн модулга алып жазабыз, ал жактан 10 сан чыгат. Ооба. Жуп тамырдын даражасы жуп болгон үчүн мына жерден 10 сан чыгат, Бул 0дон чоң. То есть канча? 0дон чоң деп эле конкреттүү маанисын жазып коеюн. Канча? 5. -5. -5. Демек жооп бал экен, Б варианты туура экен. Так, эми тамырдын калган касиеттерин карайлы. Так, тамырда мындай касиеттер бар. Биринчи. Na көбөйтүү NB. Экөөнүн бир тамырга алып, A көбөйтүү B деп жазып койсоңор боло берет. Түшүнүктүүбү? Мисалы, тамыр ичинде 3 көбөйтүү тамыр ичинде 27 болушу мүмкүн. Экөөнүн бир тамырга алып жазып койсоңор боло берет. Канча болот экөөнү көбөйтсөк? 3 көбөйтүү 27? 71. 81 эмеспи? Ооба, 81. Канча болот 81 тамыр? 9. 9. Ушул сыяктуу кылып, мынтип деле жазсаңар болот. Кубтук тамыр ичинде 2 көбөйтүү кубтук тамыр ичинде мисалы 4 деп коелу. Канча болот? Кубтук тамыр ичинде канча? 8. 8. 3'ten 8.
Бул канча чыгат? 2. 2. 2. Түшүнө алдыкпы? Эгер тамырлардын даражалары бирдей болсо, бир тамырга алып жазсаңар болот. Эгер мындай болуп калса болбой калат. Мисалы, кубтук тамыр ичинде 5 көбөйтүү квадраттык тамыр ичинде 2. Бул экөөнү бир тамырга алып жаза албайбыз. Мынтип жазып койсоңор туура эмес болуп калат. Түшүнүктүүбү? Же мына жерде мындай кылып жазсаңар бул такыр туура эмес. Качан гана тамырлардын даражалары бирдей болгондо, ошондо гана бир тамырга алып жазсак болот. Түшүнө алдыкпы? Ооба. Бөлүүсүдө дагы ушундай. Мисалы, А бөлүү N B болсо, бир тамырга алып А бөлүү B деп койсоң болот. Тоже ушундай эле болот. Мисалы, карап эле коелу буга. Карайлы. Мисалы, тамыр ичинде 50 бөлүнгөн, тамыр ичинде 2. Мындай караганда 50ден тамыр чыкпайт, так. 2ден дагы так тамыр чыкпайт. Бирок экөөнү бир тамырга алып жазсак, 50 бөлүү 2 болот дагы. 50-нү 2ге бөлсөк, 25. 25. 25ден тамыр 5 чыгат. Түшүнө алдыкпы? Ооба. Так, үчүнчү шартыбыз. Үчүнчү шартыбыз бизде мындай. Энинчи даражалуу тамыр ичинде Анын энинчиси көбөйтүү Б деген нерсе болсо, муну тамырдан чыгарып жиберип жазсаңар болот. Анын энинчиси анан Б. Муну кээ бир китептерде тескерисинче да жазат. Мындай болуп турса, мындай кылса болот. Негизинен экөө бири-бирине барабар дегенди түшүндүрөт. Так, муну кандай кылсак болот? Мисалы, тамыр ичинде 12 деген нерсе болсо, ушунан кантип тамыр чыгарабыз? Кантип тамыр чыгарабыз дегенде, 12-ни 4 көбөйтүү 3 деп жазсак болот, туурабы? Ооба. 4төн тамыр канча чыгат? 2. 2. Ал эми 3төн тамыр чыкпай калат. Чыкпайт. Ушинтип жазсаңар болот да, ушуну мынтип жазып койгон. Же болбосо тескерисинче. Мисалы, 5 тамыр алдында канча дейин 3 деген нерсе болсо, муну 5ти тамырдын алдына кириш үчүн 5ти мына тамырдын даражасына көтөрүп, анан киресиңер. Мисалы, тамырдын даражасы канча экен бизде? 2. Квадрат. Квадрат экен. Демек, мына 5ти тамырдын ичине киргенде 5тин квадраты көбөйтүү 3 деп жазышыңар керек да. 5 тамырдын ичине киргенде квадрат болуп кирет. Бул канча болот? 5тин квадраты 25, аны 3кө көбөйтсөк 75 болуп калат, туурабы? Ооба. Мына экөө бир эле нерсени түшүндүрөт. Түшүндүрө алдымбы? Эжей, ошол жерде 5тин мисалы үчүн тамыры 3, 4 болсо, 4кө 3кө көтөрөбүз да. Эң туура, ошентип көтөрөсүңөр. Мисалы үчүн 2 кубтук тамыр ичинде канча деп кой? Мисалы 7 болуп калсын, мунун ичине алып киргенде, муну да тамырдын даражасы менен кирет да. 2нин кубу, мынакей эмнеде канча болсо ошону жазасыңар. 2нин кубу көбөйтүү 7. Бул канча болот? 2нин кубу 8, 8 7ге көбөйтсөк 56. Түшүнө алдыкпы? Канчанчы даража болсо, ошол даража менен алып киресиңер. Хоть 10-чу даража болсо, 10-чу даража деп жазасыңар. Так, мынага дагы бир эки мисал карайлы. Себеби ушул нерсе көп келип калат тестте. Мисал үчүн тамыр ичинде 48. Кантип жөнөкөйлөтсөк болот? Кантип тамыр чыгарсак болот мындан? 6-ны 8ге көйт. Туура айттың. 6-ны 8ге көбөйтүп дейт. Көп окуучулар ушинтип ойлойт, бирок бул биздин ишибизге жарабайт. Себеби 6дан дагы 8ден дагы так тамыр чыкпайт да. Силер мындай кылып жазышыңар керек, бирөөсүнөн тамыр чыга тургандай кылып. Түшүнүктүбү? Мынтип жазсак азыр биз 6 көбөйтүү 8 десек, 6дан дагы тамыр чыкпайт, 8ден дагы тамыр чыкпайт да. Силер бирөөсүнөн тамыр чыга тургандай кылып жазгыла. 16 көбөйтүү 3 десек. Жарайт. 16 көбөйтүү 3 десеңер, 16дан тамыр чыгат. Туурабы? Ооба. 16 көбөйтүү 3 десек, 16дан тамыр канча чыгат? 4. 4. Тамыр алдында 3 өзү. Түшүнө алдыкпы? Ооба. Дагы буга мисал карайбыз. Так, 4-үнчү шартыбыз бизде мындай. К1 тамыр алдында А плюс К2, мына минус тагып коеюн. Тамыр алдында А болсо, мынтип жазып койсоңор болот. К1 плюс минус К2 тамыр алдында А деп. Бул бизге эмнени айтат? Бул мынуну айтат. Мисалы, 3 тамыр алдында 5 кошуу 7 тамыр алдында 5 минус 8 тамыр алдында 5 болсо, мынакей тамыр алдындагы 5тер окшош да, туурабы? Тамыр алдында А деген сыяктуу. Ушундай болсо дейт, алдындагы сандарын кошуп кемитип койсоңор болот дейт. Канча болот? 7ге 3тү кошсок 10, 10дон 8 алсак 2. 2 тамыр алдында 5 деп жазып коебуз. Түшүнө алдыкпы? Ооба. Мындай деле болуп калышы мүмкүн. 2 5-чи даражалуу тамыр ичинде 3 минус 12 5-чи даражалуу тамыр ичинде 3 плюс канча дейин? 5-чи даражалуу тамыр алдында 4 плюс
Үчүнчү даражалуу тамыр алдында 3 деп барайын. Кайсыларын топтойбуз? Кантип кошобузчу? 3-4'ü toplayız. Канча болот? 5 тамыр алдында 3-4. Же монолорду? Минус 9 тамыр алдында 3. 5 тамыр алдында 3. Плюс 3 тамыр алдында 3. Жыйынтык айткачы мага азыр эмнени жазам? Минус 10. 5 тамыр алдында 3. Плюс 5 тамыр алдында 4. Плюс 3 тамыр алдында 3. Эң туура, Азамат сине. Так, демек эмне кылат экенбиз? Качан гана тамыр алдындагы сандары окшош жана тамырдын даражалары бирдей болсо гана алдындагы коэффициенттерин кошуп кентип алат экенбиз. Түшүндүкпү? Эгер тамырдын даражасы окшош мунуларга 5, бирок алдындагы сан 4 болот да. Муну да кошо албайбыз. Мына жерде 3 болот тамыр алдында, бирок тамырдын даражасы 3 болот. Муну да кошо албайбыз. Качан гана окшош болгондо тамыр алдындагы сандары жана даражалары ошолорду гана кошуп кентип алабыз. Мунуларды өзүң жазып коесуң. Түшүнүктүбү? Ушул бойдон калат. Так, түшүнүп Ооба. Азаматсың аранда. Анан дагы бир эреже. 5-нчи эреже мына жерге жазып коеюн. Бул дагы аябай керектүү эреже. Так, бул мындай. Энинчи даражалуу тамыр ичинде А болсо, мынакей. Этаж тамыр болсо, мунулорун көбөйтүп коебуз тамырдын даражаларын. М көбөйтүү Н, анан А. Мисалы. Кубтук тамыр ичинде 2, анан квадраттык тамыр ичинде 5 болсо. Жок, шуну коеюнчу. Мисалы, куб, анан квадраттык тамыр ичинде 5 болсо, муну тамырдын даражаларын көбөйтүп коебуз, Канча болот тамырдын даражаларын көбөйтсөк? 6. 6 болот, Мына жерде бизге көрүнбөгөн 2 бар жана 5. Ушул болот. А эгер мындай болсочу, кубтук тамыр алдында 2, анан 5 болсо. Мында кантпайбыз? Мында кандай кылабыз? Так, мындай кылабыз. Мына жердеки ашыкча көбөйтүүчүлөрдү тамырдын ичине кийирип алабыз биринчи. Тамырдын ичине кийирип алабыз. Мына 2-ни мына 5-тин ичине кантип кийиребиз? Угатабызбы? Квадратка көтөрүп. Ооба, квадратка көтөрүп, Значит, 2-нин квадраты көбөйтүү 5 болот. Бул канча болот? Мына тамырдын даражаларын эми көбөйтсөк болот, Канча болот көбөйтсөк? 9. 9 болобу? 6 тамыр 6 алдында болот, 9. Мына жерде 2 бар, бизге көрүнбөгөн. 3-тө 2 көбөйтсөк 6, анан тамыр алдында канча? 20. 4-тү 5-ке көбөйтсөк 20. Түшүнө алдыкпы? Эми ушуга мисалдарды карайлы. Вакыт азыраак калыптыр. Так. Так, бизде мындай мисал бар экен. 5 тамыр алдында 3, минус тамыр алдында 3. Канча болот? 4 тамыр алдында 3. Эң туура, 4 тамыр алдында 3 болот. Мына жерде бизге көрүнбөгөн не бар? 1 бар. 1 бар, Так, дагы 48 минус тамыр алдында 12. Минус плюс тамыр алдында 12. Плюс тамыр алдында 12. 12 дейт, ооба. Ошентсек да болот. Аны кантип чыгардың кайрат? 48'ti 12 көбөйтүлгөн 4 алдым. 4'тü квадраты, тамыры 2 болот да. 2 тамыр алдында 12 минус тамыр алдында 12. Анан кемик салдым. Так, 48'de 12 көбөйтүп 4 деп жазып алыптыр. Себеби 4төн тамыр чыгат, Канча чыгат 4төн тамыр? 2. 2. Тамыр алдында 12. Минус мына тамыр алдында 12-ни өзүң жазып тур кайрат. Анан экөөнү кемитип салыптыр. Себеби тамыр алдындагы түйүнтмалар окшош болуп калыптыр, Канча болот? Тамыр алдында 12. А тамыр алдында 12-ни кантип жазып койсок болот? Анан дагы 3 көбөйтүлгөн 4. 3 көбөйтүү 4 дей турган болсок? 2 тамыр алдында 3. Ооба, 2 тамыр алдында 3 болот, Мына 4төн тамыр
2 чыгат дагы, мына 3төн тамыр чыкпай калган үчүн аны тамыр алдында 3 деп жазып коебуз. Так, дагы бир мисал. Бул мисал ушундай экен. 2 тамыр алдында 5 минус тамыр алдында 50 минус тамыр алдында 125 плюс 3 тамыр алдында 32. Кана чыгарып көргүлөчү. Кимде вариант бар? Азыр эже. 4 тамыр алдында 2. 4 тамыр алдында 2 дейт. Андай эмес экен бирок. Кегиле, анда чогуу карайлы. Так, мындан эч нерсе кете албайбыз. Бул калат. Муну кантип жазсак болот? Эки көйдүргөн 25. Эң туура 2 көбөйтүү 25 десек, 25тен тамыр чыгат. Муну кантип жазсак болот? 25 көйтүлгөн 5. 25 көбөйтүү 5 десек болот. Муну кантип жазсак болот? 2 көйтүлгөн 2. 44 көбөйтүү 8 десек, 44төн тамыр чыкпайт да. 2 көйтүлгөн 16. 4 көбөйтүү 8 дедим. 2 көбөйтүү 16 деген жакшыраак. Себеби 4 көбөйтүү 8 дегенибизде 8ди дагы жөнөкөйлөтсөк болот да. Ошон үчүн 2 көбөйтүү 16 деген эң андай акыркы вариант да. Андан кийин тамыр чыкпайт, уже өзгөртө албайбыз. Так, биринчисин өзүн жазабыз. 2 тамыр алдында 5 минус мына кандай болот? Тамыр алдында 2. 5 тамыр алдында 2. Эң туура 5 тамыр алдында 2 болот. 25тен тамыр 5 чыгат дагы 2 өзү калып кетет. Минус мына канча болот? 5 тамыр алдында 5. 5 тамыр алдында 5 эң туура. Плюс мына канча болот? 12 тамыр алдында 2. 16дан тамыр 4 чыгат, 4тү мына 3кө көбөйтөбүз. Мына экөөнүн ортосунда көбөйтүү бар. То есть 3 көбөйтүү 4 деп жазып турайын, тамыр алдында 2. Эми тамыр алдындагы сандары окшошторду топтойбуз. Мисалы тамыр алдында 5, тамыр алдында 5. Бул канчаны берет? Экөөнү топтосок. Минус 3 тамыр алдында 5. 5. Мына канча бизде 12. 12. Эми тамыр алдында 2лерди, тамыр алдында 2лер менен топтойбуз. Минус 5 плюс 12 канча болот? Плюс 7 болобу? Плюс 7. 7 тамыр алдында 2. Ушул жооп акыркы жооп болот. Башка өзгөртө албайбыз. Түшүнө алдыкпы? Ооба. Так, анда бүгүнкү сабакты ушуну менен жыйынтыктайлы. Тамырлар темасы менен бүтпөдүк. Кийинкиде дагы карай берсем.